Капарова бұл чыгарылышта. 2011 жылдың бюджет долбоорун эл өкүлдөрү биринчи окууда кабыл алды. Жаратылыш ресурстар министрлигине элдик ишеним болушу керек. Бул тууралуу мамлекет башчысы министрликтин байкоочу кеңешинин мүчөлөрү менен болгон жолугушууда белгиледи. Өзбекстан менен чек аранын жабылышынан улам Кара суу базарында сооданын жүрүшү 2 эсеге азайып кеткен. Белгилер Часик Жумабаевдин 85 жылдык мааракесине арналган иш чаралар болуп өттү. Бүгүн президент Роза Отунбаева соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Россиялык өкмөт аралык комиссиянын орус тараптан тең төрагасы, Россиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Беляниновду кабыл алды. Жолугушууга биринчи вице-премьер-министр Эмирбек Бабанов менен Россиянын Кыргызстандагы элчиси Валентина Власов дагы катышты. Мамлекет башчысы Беляниновду жаңы кызматка дайындалышы менен куттуктап, ишине ийгилик каалап, кабылданып турган чечимдерди тез арада ишке ашыруу керектигин айтты. Россия биздин башкы стратегиялык өнөктөштөрүбүздүн бири. Биз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты ар тараптан аткарууга кызыктарбыз. Комиссиянын ишинин жүрүшүндө кабыл алына турган чечимдер кыска мөөнөттө аткарылышы абдан маанилүү. Белянинов делегациянын курамында Россиянын министрликтери менен мекемелеринин, бизнес чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү бар экендигин билдирди. Бүгүн парламент 2011 жылдын республикалык бюджеттин биринчи окууда кабыл алды. Анын киреше бөлүгү 68 миллиард сом, чыгашасы 89 миллиард сомду түзөт. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев бюджетти аткарууга боло тургандыгын, аны аткара албаса өкмөт бүт курамы менен кызматтан кетүүгө даяр экендигин билдирди. Быйылкы жылдын бюджетинин күнгөй тескейи Бурлай Бусурманкулованын материалында. Быйыл республикалык бюджет таңкыстыгы 21 миллиард сомду түзөт. Аны кабыл алуу учурунда парламенттин айрым өкүлдөрү бюджет долбоорун сынга алышты. Ал эми бюджеттин долбоорун коргоого өкмөт башчы анын орун басарларынан сырткары бардык министрлер келишти. Каржы министри Мелис Мамбетжановдун айтымында бюджеттин кирешеси 68,4 миллиард сомду, чыгашасы 89,7 миллиард сомду түздү. Чыгашалар негизинен социалдык тармакка, атап айтканда мугалим, дарыгер, маданият кызматкерлеринин эмгек акысын май айынан тартып көтөрүүгө жумшалмакчы. 2011 жылы жана кийинки жылдарда бул максаттарга 10 миллиард сомдон каралууда. Ченемди укуктук актылардын негизинде такталган эсептөөлөрдөн кийин бул каражаттар социалдык сектордун тийиштүү бөлүктөрү боюнча бөлүштүрүлөт. Экономиканы тескөө министри Учкун Ташбаевдин билдирүүсүндө бул жылдын макроэкономикалык абалы эл аралык валюта корунун талдоосуна ылайыкташтырылып чыгарылды. Ага ылайык өлкөнүн ички дүң продукциясынын көлөмү 6,3% түзөрү болжолдонууда. Соода жүгүртүү 8,2%, транспорт жана байланыш кызматтары 7,3%, мейманкана жана ресторандардын кызматы 4,7%га өсүшү. Өнөр жайында реалдуу өсүү 4,2 жогорулашы күтүлүүдө. Ошол эле мезгилде алтынды өндүрүү 2,5%га төмөндөйт деп эсептейбиз. Күмтөрдүн ишканалары өзүнүн прогнозун берип атат. Ушул жылы пландалган айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө 1 миллиард сом өлчөмүндө жеңилдетилген кредиттер берүүнү эсепке алуу менен айыл чарбасында өсүү 4%га күтүлүп атат. Экономиканы жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө жалпысынан 59 миллиард сомдук капиталдык салым багытталары болжолдонууда. Анын ичинде 77% ички инвестиция аркылуу, 23 же 13,6 миллиард сомду тышкы инвестициялар түзөт. Депутаттар мындай долбоорду кабыл алуу кооптуу деп эсептешет. Арнамыз фракциясынын мүчөсү бюджет жана каржы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун белгилөөсүндө бюджет социалдык чөйрөгө эмес чиновниктерге ыктаган документ болуп турат. Ананда анын пикиринде бюджеттин айрым киреше булактары так көргөзүлгөн эмес. Бүт эле чет мамлекеттен акчаны жакшы эле алып атабыз. Мына көчөгүн телевизордон көрүп атсам, Алмаз Шаршенович айтты, 10 миллион долларды Туркия эли уже счетко казначействого койду дейт. Ал акча бу жерде жок. Буюрса келет деген акчанын баарын бюджетке көрсөтүп атабыз. Мындан ары кирешеси болобу, чыгашасы болобу, бүт тыйындын баары тең бюджетте бекилишет. Парламент макулдугун бериш керек, андан кийин гана сарпталыш керек. Ал эми Ата журт фракциясынын мүчөсү Марат Султанов Кыргызстандын экономикасы кризисте турганын белгилеп, ошентсе да ага карабай мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө багытталып аткан бул бюджетти колдоо зарылдыгын айтты. Ошол эле учурда Марат Султанов бюджеттин киреше булагы катары көрсөтүлгөн салыктын жаңы түрү болгон кошумча салык жана бажы төлөмдөрүн киргизүү карапайым калкка оорчулук алып келиш ыктымал деп чочулайт. Киреше бөлүгүндө түшүүчү акча каражаттары азырынча мыйзам түрүндө бекитилген эмес. Ошондуктан биздин мисалы депутаттар көп айтып атат. Мындай бюджетти жасаса болот, аткарса болот.
бирок бул абдан коркунучтуу бюджет болуп атат да. Эң негизги коркунучу бул даже чыгаша киреше жагы эмес, бул дефицит болуп атат. Улуттук банктын төрайымынын билдирүүсүндө бул жылда инфляция өтө төмөн болгондо 10%, ал эми өтө жогору болгондо 18,5%дын айланасында болот деп болжолдонууда. Аны төмөн кармоо өлкөдөгү саясий жана социалдык абалга байланыштуу. Белгилей турган нерсе өкмөттүн ийгилиги катары дыйкандарга бериле турган 9%дык насыяны айтууга болот. Бирок ошол эле маалда мындай аракет акча базарына терс таасирин тийгизип, жеке сектордо үстөк баанын көтөрүлүүсүнө алып келип, сомдун баркын жоготуп алуу коркунучу бар. Вы нарушаете закон. Сиздер мыйзамды бузуп жатасыздар. Каржы министрлиги, эсеп палатасы баары мыйзамды бузуп жатат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерден бюджетти колдобоого чакырам. Сиздер муну тең салмактуу деп эсептейсиздерби? Бюджет такой, какой он есть, и я его защищаю. Мен министр катары бюджетти коргойм жана жеке өзүм кылмыш жазасына да тартылууга даярмын. Мен 1,5 жылдык үчүн бюджеттин аткарылуусу тууралуу доклад менен келем. Эгерде сиздер көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алсаңыздар, мен жоопкерчиликти моюнга алууга даярмын. По исполнению бюджета я приду с докладом. Бюджеттин кирешесин улутташтырылган жана мамлекеттик мекемелерди сатыкка коюу менен толтуруу максаты бар. Андан 4 миллиард сом түшөт делип жатат. Ошол эле маалда бюджеттин ишеничи болгон Кумтөр, Манас эл аралык аэропорту, Кыргыз темир жол ишканалары бюджетке аз өлчөмдө акча салары жазылган. Сатыкка коюлуучу ишканалардын арасында Кыргыз Телеком бардыгын мамлекеттик мүлк министри ачыктады. Урматтуу министр, сиз элден, же депутаттардан, же башка эл өкүлдөрүнөн сурадыңызбы? Кыргыз Телекомду сатып кереги барбы? Силерге ким андай укукту берип атат? Же биз тарыхты бат эле унутуп калып атабызбы, урматтуу министрлер? 11-жылдын бюджеттин кароого күндүн жарымында премьер-министр Алмазбек Атамбаев келип, депутаттарды тынчсыздандырып аткан суроолорго жооп берди. Өкмөт башчы өз сөзүндө сын пикирлерди эске алуу керектигин, ошол эле учурда айтылган пикирлердин баары эле чындыкка дал келбей тургандыгын белгиледи. Ал эми бюджеттин кирешесин көбөйтүүчү булактар бардыгын сырттан келүүчү акчалардан камсанабай эле коюусун депутаттардан өтүндү. Анын ишендирүүсүнө караганда кагазга жазылып берилген убадалардын баары аткарылат. Мен дагы ушул жерде айтылган өкмөт мүчөлөрүнүн сөздөрүнө кошулам толук бойдон. Эгерде биз сөзүбүзгө тура албасак, бюджет аткарылбай калса, мен баш болуп кетем. Күмөн санабар ал жагынан. Албетте жок, момундай кылалык деп, эми мурункудай эле бюджетный дефицит 5%-тан ашпасын, анан кийин ашкан сайын алып берсек болмокчу. Жакшы көрүнөт, бирок мезгил башка. Мезгил башка болуп турат. Анан чындыгында эмнеге коркпой айтып атам, буга барып атабыз. Анткени резервтер, Кыргызстандын резервтери абдан көп. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү 2011-жылдын бюджетинин долбоорун биринчи окууда кабыл алып, ал экинчи окууда биринчи режим менен каралсын деген чечимге келишти. Бюджеттин экинчи окуусун парламент толук бир жумадан кийин карайт. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Коомдук биринчи канал. Кен байлыктары тууралуу мыйзам долбоорун жакын арада жыйынтыктап инвесторлорго жол ачкыла. Ушундай сунушту бүгүн президент Жаратылыш ресурстар министрлигинин байкоочу кеңешинин жыйынында жасады. Мамлекет башчысынын айтымында Кыргызстандын энергетика менен тоо кен өндүрүштү негизги тармактары. Мындан улам мамлекет башчысы байкоочу кеңеш коомчулук менен тыгыз кызматташса төмөнкү көрсөткүчтөр жоюлат дейт. Кеңештин олтурумунан кабарчыбыздын материалы. Мындан кийин ген байлыктарын иштетүүнү каалаган инвесторлорго талап күч болот. Кыргызстандын ген байлыктарынын запастары бүгүнкү күндө 60-70 триллион долларлык каражатка бааланат. Бирок акыркы 20 жылда тармакта ашыкча кемчиликке жол берилгенин айткан Кыргызстандын тоо кенчилери менен геологдор биримдигинин төрагасы Орузбек Дүйшеев 2005-жылы эле 345 лицензия берилип кеткенин айтты. Анын көбүн дареге алыскы мамлекеттердеги ишканалар сатып алган. Состояние первого 2010 года Алтын кен иштетүүнү каалагандарга лицензияны сынактын негизинде берүү керек. Биз ачык айкын иште улуттук байлыкты мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн казылып, иштетилгендей кылышыбыз зарыл. Мамлекеттик техникалык көзөмөл жүргүзүлгөн органдын жетекчиси байкоочу кеңеш ишке киргенден бери техникалык кырсыктардын саны кыскарып, бир топ ишканалар текшерүүгө алынганын белгилегени менен тийиштүү мыйзам менен бекемделбегендиктен ал жетектеген орган жылына бир ирет гана текшерүү жүргүзүүгө акылуу экенин айтты. Тармактагы кемчиликтерди мойнуна алган Замирбек Эсенаманов ал жетектеген министрлик былтыр мамлекеттин казынасына 35 миллион сомдук салык түшүргөнүн белгилеп, быйыл одоно кемчиликтерди жоюп, кубаттуу тармакка айлантарын билдирди. Ачык айкын сүйлөшүү жолу менен, инвесторлорго шарт түзүп берүү жолу менен мамлекеттин ушул 20% кызыкчылыгын 50%ке чейин жеткизишибиз зарыл. Закондордун чийкилигинен бир гана Кумтөр 20 жылдан бери ишке кирген. Аттыгынай, ошондой бир 20 ишкана ишке кирсе, жерибиздеги сыртта жүргөн элибиз производство иштеп, ошол жерде туруп таш болуп калса, кандай жакшы болор эле. Мына күч аракеттин баарын ушуга жумшайбыз.
Роза Отунбаеванын айтымында Кыргызстанды алдыга сүрөй турган бул энергетика менен тоо кен тармагы. Тармактарды куштун эки канатына салыштырган мамлекет башчысы азыр энергетика менен тоо кенге орто деген басын берди. 4 энергия ишканада эл аралык компаниялар тарабынан жүргүзүлгөн аудит иштери жыйынтыкталса, тармактагы кемчиликтер ачыкка чыгат дейт президент. Мыйзамдык база жетишсиз болуп жатат деген сөздөрдөн улам мамлекет башчысы парламенттин тийиштүү комитети менен биргеликте иштешүүнү сунуштады. Мы должны с гордостью признавать, что у нас горно-геологическая школа. Бизде тоо кенчилердин күчтүү мектеби бар. Биз канчалык тармакты мыктыласак, жарандарыбыз үчүн ошончолук жакшы шарттар түзүлөт. Бир гана кемчилик жагы укуктук ченемдик базанын жоктугу болуп турат. Бирок президент Байкочу кеңешке жыйындын соңунда кен байлыктары тууралуу мыйзам долбоорун жакын арада жыйынтыктап, инвесторлорго жол ачкыла деген сунушун билдирди. Нургүл Жумабеков, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1-канал. Үй бүлө жана балдар борборлорун республиканын бардык аймактарында түзүү керек. Бул тууралуу бүгүн президент Сокулук районундагы Шопаков шаарындагы Бүчүр үй бүлө жана балдар борборлорунда болгон учурунда билдирди. Мамлекет башчысынын айтымында мындай долбоорлор өзгөчө түштүк аймактарындагы үй бүлөлөр менен балдарга зарыл. Убагында Швейцария менен Кыргызстан ортосундагы билим берүү, өзгөчө камкорлукту туудурган өспүрүмдөр менен иштешүү боюнча атайын макулдашуу түзүлгөн. Өз ишин ийгиликтүү улантып жаткан борбор жыл ичинде 500 үй бүлөгө психологиялык жактан жардам берип, өз жанын өзү кыюуну каалаган өспүрүмдөрдү токтотуп калган. Нургүл Жумабекова баяндайт. Атаңга көнөр сабакты ушу чогуу жасайсыңарбы? А кыргыз тилде жардам береби кыргыз тилде жасап атканыңда? Эрмектин апасы Майя Жумашева Бүчүр борбору ачылгандан бери уулу менен келип психологдун жардамын алат. Турмуштун түйшүгүнөн чалыккан жалгыз бой эне андай жардамдан жашоого болгон үмүтү кайра жаралып, башынан кечирип жаткан майда барат капачылыктар бир заматта сууга сиңгендей жоголот дейт. Эне барда мурда психологдор уулунун коомго болгон көз карашын өзгөртүп, тартынчактыгы бара-бара жоюлганына курсант. Уялчак бала болчу, киши менен сүйлөшпөйчү. Качып киши келсе да, азыр жакшы болуп калды. Даже школага барганасына бакка келгенде эметип качып кетчү. Келбей. Азыр эмет калды. Жакшы болуп калды. Ата-энелерге оор абалда балдарын тарбиялоого көмөк берген борборго бүгүн президент да баш бакты. Өспүрүм куракта же үй бүлөдө болгон оор абалдан улам көп учурда сыртка качып көчө балдарына айланып жаткандардын саны так эмес. Дал ушул борбор балдарды үй бүлө очогунан бөлбөй тарбиялап, үй бүлөнү сактап калууну көздөйт. Бизге баягы звонок түшөт, айлык түшөт, жана роудудан түшөт. Мамлекет башчысы балдарга психологиялык жактан колдоо көрсөтүү боюнча сабакка катышып, өспүрүмдөр менен да баарлашты. Борбордо балдарга атайын ийримдер да уюштурулган. Мектептен кийин балдар борбордон компьютер үйрөнүп, улуттук буюм тайымдар боюнча жана сүрөт тартуудан сабак алышат. Отунбаева негизгиси билим алгандардын санын арбытуу керек деп белгиледи. Ушу Сокулук боюнча эле бир эле кружокпу да ушул жерде да. Борбордо кесипкөй психологдор эмгектенет. Аны менен бирге жашы жетелек балдар менен иштеген инспекциянын кызматкерлери да тартылган. Адистер былтыр эле 500 үй бүлөнү кыдырып чыгып, психологиялык жардам берген. Борбордо ишеним телефону да иштейт. Байланышка чыккан өспүрүмдөр менен баарлашкан тажрыйбалуу адистер өзүн жанын кыюуну көздөгөн 11 өспүрүмдү аман алып калышкан. Ошол убакта сактап калыш керек. Ошо суицидалдын деле, ошо түшүнбөй келат бала, жакшынакай келат эле, жакшынакай эле үй бүлөдөн чыккан бала чуңкурга түшүп кеткенде алар ойлойт да ушул чечиле турган проблема өлүп калса эле чечилет. На самом деле чечилбейт да. Ошол убакта биз деген колубузду берип тартып калышыбыз керек. Бейөкмөт уюмдардын маалыматына таянган президенттин өкмөттөгү өкүлү Өктөмкан Абдуллаева учурда Кыргызстан боюнча үй жайсыз жүргөн балдардын саны 10 миңге чамалаганын айтат. Мамлекет башчысы өспүрүмдөрдүн келечегине азыртадан кам көрүү зарылчылыгын белгилеп, долбоорлорду аймактарга жайылтууну сунуштады. Биз мына республикага инновациялык долбоордун келгенине күбөбүз. Долбоор азыр үзүрүн берип жатат. Мен сиздерге шарт түзүп берүүгө даярмын. Силер бул ыкмаларды Ош жана Жалал Абадта жашаган үй бүлөлөр менен балдарга да колдонсоңор. Борборго президент куру кол келген жок. Канцелярдык буюмдар менен бирге мамлекет башчысы аларга газ плитасын да белекке берди. Нургүл Жумабекова, Алтынхан Бабаев, Коомдук 1-канал. Россиядан келген өкүлчүлүк менен өкмөт башчысы жана биринчи вице-премьер-министр баштаган топ мамлекеттик резиденцияда жолугушту. Эки тараптуу талкууда инвестиция тартуу, Кыргызстандын айыл чарба тармагын өнүктүрүү, гидроэнергетикалык тармак менен алтын кендерин иштетүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Мындан сырткары биринчи вице-премьер-министр темир жол тармагындагы кызматташууну жана эки мамлекет ортосунда бизнести өнүктүрүүгө кызыктар экендигин айтып өттү. Россия өкүлдөрү болсо инвестиция тартууга жана башка кызматташууларга барууга даяр экендиктерин билдиришти. Ал эми премьер-министр Атамбаев бажы тармагындагы келишимдерди мындан дагы бекемдөө керектигин айтты. Аны менен катар газ боюнча дагы эки мамлекет ортосунда жаңы келишимдер түзүлөрү айтылды.
Соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Орус өкмөт аралык комиссиянын чечимдери ишкерликтин өнүгүүсүнө түрткү бериши керек. Мындай пикирин бүгүн комиссиянын олтурумунда Орусиянын бажы кызматынын төрагасы Андрей Белянинов билдирди. Анын айтымында эки мамлекеттин ортосунда кызматташуунун келечеги кең, ошондой эле Орусия Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө жардам берүүгө даяр. Теманы Мерим Абдышева улантат. Орусия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөш экендигине эки өлкө ортосундагы тыгыз кызматташуу далил. Ошентсе да экономика чөйрөсүндөгү алака дагы да жакшыртууга муктаж болуп турат. Келген инвестиция менен товар алмашуунун көлөмү мактанарлык деңгээлде эмес. Бүгүн бир столго чогулгандар эки мамлекеттин өз ара алакаларын бекемдеп, кызматташуунун жаңы багыттарын аныктап алууга аракет кылышты. Наше национальное законодательство. Кыргызстан менен Орусия ортосунда пикир келишпестиктер жок. Мен сиздерди эки тараптын ылыктарын эске алуу менен бардык маселелерди тез арада жана конструктивдүү түрдө чечип алууга чакырам. Биз бардык орчундуу жана көйгөйлүү маселелер боюнча сүйлөшүүгө даярбыз. Соода экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Орус өкмөт аралык комиссиясынын максаты да түзүлгөн кырдаалдан чыгууну көздөйт. Күн тартибине экономикалык алаканы өнүктүрүүгө багытталган 19 маселе коюлду. Тараптар айрыкча чакан жана орто ишкерликти жандантууга өзгөчө басым жасады. А те перспективы, о которых вот сейчас говорилось, кызматташтыктын келечеги бар жана ал кенен. Биз өзүбүздүн чечимибиз менен ишкерликтин өнүгүүсүнө жол ачып беришибиз керек. Менин оюмча Кыргызстан үчүн чакан жана орто бизнес маанилүү. Ишке расмий түрдө киришип алган соң тараптар сүйлөшүүнү таар чөйрөдө улантышты. Жыйынтыгында жетишилген келишимдерге Өмүрбек Бабанов менен Андрей Белянинов кенен токтолушту. Алар билдиргендей, тараптар камбарата бир кесим куруу боюнча макулдашуу болду. Долбоорду турмушка ашыруу үчүн иш аракеттерди улантуу тиешелүү ишканаларга тапшырылды. подготовить и представить. Буга чейин жасалган иштер боюнча Кыргызстан менен Орусия өкмөтүнө отчет тапшырышы керек. Документте Ак Бора, Нарын 1, Нарын 2, Нарын 3 ГЭСтеринин курулушу боюнча сунуштар каралышы зарыл. Отчетту жумушчу топ 2011-жылдын 31-декабрына чейин чыгарып берүүсү талап. Электр станциялар ишканасы менен Интеррао ЕС компаниясы Кыргызстанда өндүрүлгөн электр энергияны Орусияга экспорттоо боюнча маселени карап чыгат. Мындай тапшырманы аларга өкмөт аралык комиссия артты. Илим жана маданият чөйрөлөрүдө көңүл сыртында калган жок. Техникалык адистерди даярдоо үчүн Орусиянын жогорку окуу жайларынын филиалы Кыргызстанда ачылмай болду. Бүгүнкү күндө банк тармагында, финанс тармагында иштеген көп, бирок инженерлерибиз мындайча айтканда техникалык билимдери бар, ошондой профессияларды ошо окуу жайды, жогорку окуу жайдын филиалын ачуу маселеси боюнча биз ошо протоколдук чечимге жазып кеттик. Мен ойлойм, Кудай кааласа бир эмки биздин ошо март-апрель айында ошо Россия тарабынан биз ошо жогорку окуу жайдын филиалын, кайсы окуу жайдын филиалы ачат деп биз бүгүн аныктап, анда чечебиз деп ойлойм. Өмүрбек Бабановдун айтымында Газпромнефть айрым майташуу Кыргыз-Орус ишканасы менен биргеликте Манас май куючу мамлекеттик ишканасы март айынан тарта өз ишин баштайт. Ал эми Орусиядан инвестициялардын келиши мамлекеттеги абалга жараша болот. Тагыраак айтканда, өлкөдө саясий туруктуулук калыптанса, орус ишкерлери арт тармакка каражат салууга даяр. Вот, конечно, Россия заинтересована, я, наверное, повторюсь. Орусия Кыргызстанда саясий туруктуулуктун орношуна кызыктар. Стабилдүүлүк болсо эле инвестициялардын көлөмүн тез арада көбөйтүүгө күч жумшайбыз. Экономикалык өнүгүүдө банк тармагындагы кызматташууну да жакшыртуу зарыл. Орусия өкмөтү өлкө аймагындагы өзүнүн банкын ачуунун жолдорун караштырып чыгат. Буга чейин бул тармакта кызматташуу такыр эле болгон эмес. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны жемиштүү болду. Муну баса белгилеген биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов тараптар эми жетишилген келишимдер чыныгы турмушка ашуусу үчүн бардык аракеттер көрүлүшү керек дейт. Бул максатта комиссия мүчөлөрү март айында Москвада чогулат. Мерим Абдышева, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал. Жогорку кеңештин төрагасы Акматбек Гелдибеков Чехиянын элчиси Берджирих Капецкини кабыл алды. Тараптар эки өлкө ортосундагы алакалар тууралуу пикир алышты. Гелдибеков мейманга жогорку кеңештин алдында аткара турган пландары, парламент жыйынында каралып жаткан 2011-жылдын бюджет долбоору боюнча учкай маалымат берди. Биз эки тараптуу мамилелердин мындан ары өнүгүшү үчүн парламент аралык кызматташуунун жигердүүсүнө түрткү берүүгө тийишпиз. Кыргызстан менен Чехия парламенттери ортосундагы өнөктөштүк маселени натыйжалуу жолго салуу менен эки өлкө ортосундагы соода экономикалык, маданий гуманитардык кызматташтыктын негизги багыттарын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлөт, деди төрага. Ал эми Капецкий мырза парламент аралык кызматташтык менен эки тараптуу мамиленин өнүгүшүнө көмөк көрсөтө тургандыгын билдирди.
Бишкек шаардык кеңештин төрагасы бүгүн шайланган жок. Кеңештин 21-чи кезектеги сессиясынын күн тартибинде ушул бир гана маселе болгон. Мурунку төрага Азиз Сурахматов Ата журт партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп шайлангандыгына байланыштуу анын милдетин азыркы мезгилге чейин Валентина Лесниченко аткарып келген. Сессиянын ишине 39 депутат катышып, жашыруун добуш беришти. Жыйынтыгында Жумабек Салымбековго 22, Камалдин Токтусартовго 11, ал эми бардыгына каршы 6 депутат добуш берген. Салымбековдун төрага болуп шайланышына бир гана добуш жетпей калды жана маселени кароо эмики жыйынга калтырылды. Шайлоого бүгүн шайланбай калган депутаттар дагы катыша алышат. Президент Роза Отунбаеванын буйругу менен Кабар маалымат агенттигине бүгүн Кубанат Абалдиев жетекчи болуп дайындалды. Мындай чечим агенттиктин мурдагы жетекчиси Жыргалбек Турдукужоевдин башка кызматка кеткендигине байланыштуу кабыл алынган. Ошондой эле президенттин башка буйругу менен Кабардын директорунун биринчи орун басары Жылдыз Турузбекова эреген кызматтан бошотулду. Агенттиктин журналисттери буга чейин Турдукужоевке нааразылык билдирип келишкен. Кубанат Абалдиев буга чейин өкмөттүк маалыматтык саясат бөлүмүн башкарып турган жана 2000-2006 жылдары Кабар маалымат агенттигин жетектеген. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Игорь Гусаров менен Улан Чолпонбаевдин иши боюнча так чечим чыгара элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Акылбек Сариевдин пикиринде башкы прокуратура талап кылгандай, депутаттык жана чет өлкөнүн ардактуу консул кызматтарын айкалыштырууга болобу деген маселе боюнча акыркы чечимди 12 февралга чейин чыгаруу мүмкүн эмес. Анын айтымында бул боюнча мыйзамдарды жакшылап иштеп чыгуу керек. Эске салсак, Борбордук шайлоо комиссиясына Арнамыз фракциясынын мүчөсү Игорь Гусаров Словакиянын, ал эми Ата журттун мүчөсү Улан Чолпонбаев Монголиянын ардактуу консулдар экендиги тууралуу кат келген. Бул эки кызматты чогуу алып барууга болобу же жокпу? Мунун мыйзамдуулугун аныктоо үчүн бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясына башкы прокуратурадан, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынан, Тышкы иштер министрлигинен, укук министрлигинен жана мамлекеттик кадр кызматынан өкүлдөр чакырылган. Бирок алардын бири дагы бул суроого так жооп бере алышкан жок. Бул маселени талкуулоо кийинки жыйында улантылат. Бүгүн Борбор каладагы Киев жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан мейманканада капысынан өрт чыкты. Мекеменин 2-чи кабатындагы бир бөлмө толугу менен өрттөнүп, анын ичиндеги үй буюмдары күлгө айланган. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында электр чубалгыларын оңдоп жаткан электрикчинин шалакылыгынан улам кырсык келип чыккан. Ал жерде 10 киши өрттүн түтүнүнө булугуп калышкан. Алардын 6-сы өспүрүм балдар болсо, 3-ü орто жаштагылар. Ал эми электрчи жеңил жаракат алып, медициналык биринчи тез жардам аркылуу Бишкектеги ооруканалардын бирине жеткирилди. Өрт өчүрүү бөлүм балдарына жакшы аткарган жумушунун негизинде ушул жерде тез аранын ичинде өсүрүлүп, ичинде калган жаш балдар куткарылды. Ал эми Бишкек шаардык Ленин районунун акими өрт чыккан имаратта жашагандар бир бөлмөдө бир нече адамдан жашап тургандыгын, эреженин бузулушуна мына ушул өрт себеп болгондугун айткан. Ну хорошо, что смертельных исходов нет. Дагы жакшы, окуя болгон жерде адамдардын өлүмү болгон жок. Бул мейманкананын тургундары иретсиз жайгашкан. Мен ойлойм, бул мекеменин ээси мыйзам түрүндө соттолушу керек. Албетте акчанын артынан түшүп, ар бир бөлмөгө 3000 сомдон алат экен. Ал үчүн жакшы. Бирок жашоочуларды да ойлош керек да. Эми бул адамга кылмыш иши козголуп, жогорку сотко тапшырылат. Он не думал. Сейчас я думаю, что им будет заниматься прокурор. Кара суу базарында сооданын жүрүшү акыркы учурда 2 эсеге азайган. Бул көрсөткүч Өзбекстан менен чек аранын жабылышынан жана транзиттик каттамдардын кымбатташынан улам байкалган. Мындан улам бажы кызматы Кыргызстан аркылуу өтүүчү транзиттик товарларга тыюу салууга даяр экендиктерин билдиришти. Кытайдан келген товарлар Кыргызстандын бажы кызматы аркылуу кабылданып, тийиштүү төлөмдөр жүргүзүлгөн соң кара суу базары аркылуу Тажикстан жана Өзбекстанга кетүүсү сунушталууда. Мындай шарттардын киргизилишине айрым серепчилер күмөн карап жатышат. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргыз-Өзбек чек арасынын жабылышы Тураталы базарынын соодагерлерине кыйынчылыктарды алып келди. Өткөн жылдын апрель айынан тартып бул жерде соода саттыктын жүрүшү төмөндөп кеткен. Өзбекстан тарап менен дүң соода келишимдер такыр эле жок эсе. Кара суу базарындагылар кирешенин ордуна карыздарын жаба албай бара. Бизде соода болгон жок. Быйыл тем более январдан баштап кээ бир контейнерин кайтаруу менен гана чыгып отурушат. Соода жок. Себеби эмне деген? Биздин чек аралар Өзбекстан менен бирге болгондуктан Өзбекстан тарап жабык. Ал жака өтпөйт. Товарларыбыз ал жактан өтпөйт.
ал жака өткөзө албай баардыгы эле ушинтип отурушат. Ар биринин алган кредиттери бар, үйлөрүн коюп алган, малдарын коюп алган. Кара суу базарына келген товарлардын дээрлик көпчүлүгү мурун Тажикстан жана Өзбекстанга кетип турган. Учурда чек ара жабык болгондуктан соода жүрбөй калды. Дүңүнөн товар алып келген соодагерлер кара сууга келбей калышты. 22 соода жайы бар аймактагы эң чоң базар комплекси учурда жарым-жартылай бош калды. 50-60 орунда бул рядта бош турат азыр. Убагында жакшы соода болгон ряд. Азырына соода жок. Же арендага берейин десе арендага эч ким албайт. Кара суу базары райондогу ири салык төлөөчүлөрдүн катарына кирет. Эми болсо аталган соода түйүнүнөн мамлекеттик казынага 2 эсеге аз каражат түшүүдө. Дошли до 8,5 миллиона сомго. Буга чейин айына 9 миллион сом салык жыйнасак, учурда бул көрсөткүч 4,5 миллион сомго түштү. 300га жакын чет элдик ишкерлерибиз кетип калды. Бул болсо 30 миллион сом кирешени жоготуп жатабыз дегенди билдирет. Дал ушундай төмөн көрсөткүчтөр мындан 1 жыл мурунда байкалган. Анда Өзбекстандык Абу Сахи фирмасы Кыргызстан аркылуу тоскоолсуз транзитке уруксат алып, ишкердүүлүгүн кеңири жайылткан. Натыйжада ондогон кыргыз ишкерлери кирешелеринен толук айрылып банкрот болушкан. Кытайдан келип товарды ошо соодагерлер, соода саттык менен заниматься эткендер алып келип товарды ушул жерге түшүрүшүп, ушул жерден калдарлар келип алып кетет эле да. Непосредственно биздин ошо бюджетке акча калат эле. Анан булар ушундай схема кылып койгон, өзүнө керектүү баягы таможенный сбор, таможенный пошлиналарды алдырышып, жакшынакай кылып туруп, анан транзитти Өзбекстанга кылып өткөзгөн да. Ошонун башталгандан кийин эле анан баягы жерде көп соодагерлер банкрот болушуп, анан баягы соодагерлер ошондон кийин бир волнение болуп чыккан. Учурда бажы кызматынын жетекчилиги Кыргызстан аркылуу өтүүчү транзиттик товарларга тыюу салууга даяр экендиктерин билдирди. Бул билдирүү ишке ашса, Кытайдан келген товарлар Кыргызстандын бажы кызматы аркылуу кабылданып, тийиштүү төлөмдөр жүргүзүлгөн соң кара суу базары аркылуу коңшу өлкөлөргө чыгат. Бирок өлкөнүн эл аралык милдеттеринен улам бул билдирүүнүн иш жүзүнө ашуусу күмөндешет серепчилер. Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү болгондон кийин бир тараптуу чечим чыгаруу мүмкүн эмес. Анткени мамлекеттер аралык комиссиялар бар. Эгерде Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда ошол мамлекеттер аралык комиссия бар болсо, анда эки тарап жолугуп сүйлөшүүлөр аркылуу кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизсе болот. Две комиссии сядут за стол переговоров. Нургүл Абдрахманова, Гүлбара Кенжеева, Ибрагим Ашуров, Коомдук биринчи канал, Ош облусу. Башка кабардан эл артисти Асек Жумабаевдин көзү тирүү болгондо быйыл 85 жашка чыкмак. Бүгүн Кыргыз-Түрк Манас университетинин консерваториясынын демилгеси менен Залкар таланттын мааригесине арналган бир нече иш-чара уюштулду. Асек Жумабаевдин кыргыз музыкасын өнүктүрүп, эски муундун чыгармаларын жаштарга таанытууда кошкун салымы чоң. Учурда анын аткаруусундагы ырлар дүйнөнүн 40тан ашык өлкөсүнө тараган. Өзүңүздөр көрүп болуп аткандай, бул кыргыздын баягы салттуу музыкасы фондусунун демилгеси менен өтүп болду. Ошону менен катар эле биздин Маданият жана маалымат министрлигинин биримдикте өтүп атат да, биздин Кыргыз-Түрк Манас университети менен. Анан бул иш-чаранын эң негизги максаты, өтүү максаты, конференцияны уюштуруу максаты мына өтүп кеткен таланттарды, өнөр ээлерин бүгүнкү муунга жеткирүү болуп эсептелет. Ал эми башка кабарлардын түрмөгү саат 23:30-да түз эфирге чыгат, ал төмөндөгү окуялар менен камтылат. Борбор Азиядагы Эркин Базар институту диний экстремизм менен күрөшүүнүн жаңы жолдорун издөөнү сунуштайт. Тынчтык, туруктуулук жана улут аралык ынтымак өнүгүүнүн негизги фактору деп аталган жыйын Кыргызстан элдеринин ассамблеясы тарабынан уюшулду. Спортчулардын сандыгында дагы бир алтын медаль. Сабина Исмаилова бутак атуу боюнча эл аралык мелдеште биринчи орунду багындырды. Ал эми 22 саат 5 мүнөттө Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаеванын аксакалдар кеңеши менен өткөргөн жыйынын көрө аласыздар. Коомдук биринчиде болуңуздар.